Саламатсыздарбы, кабарлардын толукталган чыгарылышы менен таныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууга аракеттер көрүлүүдө. Натыйжасы кандай болот? Кайсы мамлекет болбосун, анын экономикалык өзөгү болуп, ишкердүүлүк болуп эсептелинет. Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсүндөгү жол оңдоо иштери бүтпөй, элдин нааразычылыгын жаратууда. Жол ачылса, элге жакшы болот. 15 минут кыскарат. Айлангандан көрөчү. Ошто лөлү тектүү балдардын мектепке катышуусу жакшырды. Дан жылдарга салыштырмалуу окуучуларыбыз өзү келип, окуп жакшы болуп калды. Башкы прокуратура Ош аба майданындагы учак кырсыгы боюнча маалымат таратты. Анда кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы жана гидросистемасы 3000 метр бийиктикте иштебей калганы айтылат. Мындан улам учактын командири Ош аэропортуна авариялык абалда конууга мажбур болгон. Учурда учактын 2 кара куту салынып, тергөө иш-чараларынын планы түзүлдү. Окуя болгон жерде сүрөттөр тартылып, аба майдандын диспетчердик кызматынын адистери суралды. Кырсыкта 10 киши жеңил жарат алып, учак олуттуу зыянга учураган. 22 ноябрда эртең менен Красноярск Ош багытындагы Boeing 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен. Жогорку кеңеш депутаттары өкмөткө бир жуманын ичинде сүт азыктарынын кошумча нарк салыгы боюнча бирдиктүү бир позицияны иштеп чыгууну тапшырды. Сүт азыктарын өндүрүүчүлөр ушул жылдын сентябрынан тартып кошумча нарк салыгын төлөп жаткандыктарын айтып арызданышты. 2012 жылы салык кодексине өзгөртүү киргизилип, сүт азыктарын өндүрүүчүлөр кошумча нарк салыгынан 3 жылга бошотулган. Кийинчерээк жеңилдиктин мөөнөтү 2018 жылга чейин узартуу чечими кабыл алынган. Бизге мыйзам тууралуу бирдиктүү түшүндүрмө берүүнү суранабыз. Учурда оор абалда турабыз. Эгерде кошумча нарк салыкты төлөөнү жокко чыгарышпаса, жабылууга аргасызбыз. Ошондо Кыргызстанга башка мамлекеттерден сапатсыз азыктар алынып келине баштайт, дейт сүт азыктарын өндүрүүчүлөр. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында өкмөт сүт азыктарын өндүрүүчүлөрдү колдоого алуусу керек. Премьер-министр Темир Сариевке ишкерлерге шарт түзүү жана инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча бардык аракеттер жумшалаарын билдирген. Бул багытта өлкө аймагындагы ишкерлерге колдоо көрсөтүлүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө шарттар түзүлүүдө. Мисалга алсак, төмөн пайыздагы насыялары берилүүдө жана кошумча нарк салыктарынан бошотулууда. Бул аракеттер инвестициялык климатты жакшыртууга өбөлгө түз алабы? Кабарчыбыз Нургазы Жайнаков серепчилер менен иликтеп көрдү. Ишкерликке шарт түзүү жана инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен ишканаларга кошумча нарк салыгы боюнча жеңилдиктер узартылды. Ошондой эле лизингдик компаниялар кошумча нарк салыгы, киреше салыгы жана сатуудан түшкөн салыктардан бошотулду. Мындан сырткары отчет тапшырууда да жеңилдиктер түзүлдү. Буларды биз мына 3 кварталдан баштап мыйзам чыккан май айында, ушул 2015 жылы. Ушул мыйзамдын негизинде ишкерликтерди колдоо боюнча ачып берилип аткан отчет декларацияларды булар кварталдаштыруу, төлөмдөрдү ошо менен кварталдаштыруу. Бирок дүйнөлүк рынокто баалардын түшүп кеткендигинен улам айыл чарба багытындагы өндүрүштөр солгундап кеткен. Натыйжада Ош областындагы тамекини жана пахтаны кайра иштетүүчү ишканалар чыгымга учураган. Көпчүлүгүнүн ишмердүүлүгү токтогон. Кыргызстан ЕАЭПке мүчө болгондугунун натыйжасында бүгүнкү күндө бул уюмга кирген өлкөлөр ортосунда соода алакалары жанданары айтылууда. Анын алкагында кайра иштетүүчү өнөр жайларды ишке киргизүү маселеси чечилери күтүлүүдө. Областта 8, кээ бир мезгилде 10га жакын ишкана токтоп турат. Алар эми биринчиден негизи пахта заводдары, пахтаны кайра иштетүү заводдор, тамеки кайра иштетүүчү Ош Дүйбектагы бийил көлөм аздыгынан. Ошондуктан биз ошол келерки жылга жаңы структура түзүш боюнча жаңы бир бүгүн ошол бажы биримдиги территориясында жакшы өтүүчү эгиндарды эгүү боюнча сунуштарыбызды бүгүн дыйкандарга берип атабыз. Муну менен катар ишкерликке бут тоскон аркыл бюрократиялык тоскоолдуктар азайтылып, ашкере текшерүүлөр кыскартылды. Өнөр жай жана кайра иштетүү жаатында алектенген ишкерлерге төмөндөтүлгөн пайыздагы насыялар берилүүдө. Бул насыялар өндүрүү багытында иштеп жаткан ишкерлерге жабдууларды алууга жана күнөскана курууга берилет. Андыктан ишкерлер азыркы учурда иштеп жаткан болушу зарыл. Бул насыяны максаттуу пайдаланыш керек болот.
насыя алуу менен бирге күрөө коюлушу керек болот. Мындан сырткары лизинг тармагында дагы иштеп жатабыз. Ал дегени айыл чарбасында спецтехникаларды жана алар үчүн шаймандарды каалоочулар төмөн пайыз менен алса болот. Ишкердикти өнүктүрүүдө мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер инвестиция тартууга өбөлгө түзүүдө. Натыйжада Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстандын айыл чарба өндүрүштөрүн жана кайра иштетүү тармактарын колдоп каржылоого алышууда. Муну менен айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарып, өлкөнүн экономикасын чыңдоого шарт түзүлүүдө. Өкмөт тарабынан ишкерликти колдоо боюнча жеңилдиктер берүү бул эң туура маселе, себеби кайсыл мамлекет болбосун анын экономикалык өзөгү болуп, ишкердүүлүк болуп эсептелинет да. Эми туура жеңилдик берүү бир нече маселени өзүнө камтыйт да. Бул биринчиси уруксат берүү системасын дагы бир сыйра карап жеңилдетиш керек. Экинчиси салык тармагы. Себеби канчалык деңгээлде салык жүгү жеңил болсо, ошончолук ишкердүүлүк ачыкка чыгат да. Ал өз учурунда жергиликтүү бюджет болобу, же республикалык бюджет болобу ага түздөн түз таасирин тийгизет. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду насыя берүүнү РСК жана Айыл банкы тарабынан жүргүзүүдө. 3 миллиондон ашык каражатты фонддун өзүнөн гана алууга болот. Ош областы боюнча 1000ден ашуун ишкерлерге 10% өлчөмдө 406 миллион сомго жакын насыялар 2 жылдык мөөнөт менен берилди. Бул акчалар кайра иштетүүгө, дыйканчылыкка жана мал чарбасы тармактарына жумшалууда. Нургазы Жайнаков, Чыргалады Жалил уулу, Ынтымак. Башкы прокуратура 23 ноябрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчисинин милдетин аткаруучуга кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мекемеден билдиришкендей, алдын ала тергелип иликтөөнүн жүрүшүндө өз жанын өзү кыйды делген номер 50 абактын мурунку башчысы Иманкул Телтаев номер 1 тергөө абактын медициналык санитардык бөлүгүнө мыйзамсыз жаткырылганы жана жанында күзөтчү болбогону аныкталган. Телтаев 20 ноябрда асынып калган жеринен табылган. Ал өткөн айда 50 абактагы кандуу окуяга байланыштуу кызматынан алынып, 11 ноябрда камакка алынган болчу. Улуттук банк насыяны чет элдик валюта менен берүүгө тыюу салууну сунуштоду. Мындай сунушту бүгүн Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында учурда экономиканын долларга бааланып кетишинин азайтуу аракетин көрүлүүдө. Мындан сырткары ал коммерциялык банктардагы депозиттердин 60% доллар менен сакталганынан ошол эле учурда банктар насыя бербей жатканын кошумчалады. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев калктын аярлуу катмары үчүн ипотека боюнча насыясын доллардан сомго которуу мүмкүнчүлүгүн кароону банктын төрагасына тапшырган. Абдыгулов учурда анын кайсы курс менен которуулары, пайыздык көрсөткүчү канча деп белгиленери боюнча механизмдери иштелип жатканын маалымдады. Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсүндөгү жол оңдоо иштери бүтпөй элдин нааразычылыгын жаратууда. Шаар тургундары дээрлик 3 айдан бери жүрүп жаткан курулуш жүдөтүп жибергенин айтып чыгышты. Алар негизги көчөнүн жабылып турганынан унаа тыгыны пайда болуп, көздөгөн жерлерине убагында жете албай жатканын айтып даттанышат. Коомдук транспорттун айдоочулары да ыңгайсыздыкты жаратып жатканын айтышууда. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсүндө асфальт төшөө иштери сентябрь айында башталган. Оңдоо иштерине байланыштуу курулуш жүрүп жаткан жолдун бир тарабы жабылган, экинчи тарабы иш жүрүп жаткан маалда жабылып турат. Ал учурда автоунаалар башка жактан жүрүүгө туура келет. Башка көчөлөр тар болгондуктан унаа тыгыны пайда болот. Элдин баары кыйналып, айланып атышат. Эртең детсадка небереде апарып кыйналып атабыз. Кыз балдарды мектепте институтта окуйт, аларга кыйналып атышат, убактысы кетип атат. Менчи немеде иштеймин, тиги Кургойда. Ошода 1 саатка чейин барып атам. 120 чыгам маршруткачы айланып барып атабыз. Бүгүн айтып кетеминчи арзанбай деп шейтап бүтүрсө болбой эле дейт. Мына кыш куроо келип калды. Şu жол ачылса элге жакшы болот. 15 минут кыскарат айлангандан көрөчү. Айдоочулар дээрлик 3 айдан бери жүрүп жаткан курулуш жүдөтүп жибергенин айтышты. Сааттап созулган унаа тыгынынан убарачылык тартып жатканын айтып даттанышат. Мындан улам көздөгөн жерине убагында жете албай жүргүнчүлөр менен түшүнбөстүк жаралып жатканын билдиришти. Азыр ошол боюнча эле жүрүп атабыз. Муну жака салып атабыз башка. Адамдар аркыл болуп атат. Өзүңүн жолуңда жүр дейт. Жол тосук болуп атат. Тезирээк бүткөнү жакшы да бизге. Кыш келгичекти бүтүп калса мында пробкалар болбойт эле. Мына азыр карабасыңыз, ызына койбой бүт тегеренип кайра кетип атабыз.
Мамлекет эгерде тендер жарыялгандан убагында акчасын берсе, тендерчилер өздөрүнүн баягы техникаларын көрсөтөт, алын эмелерин көрсөтөт. Ошонун негизинде бул тез эле бүтсө керек деп ойлойм. Бул эми тоону кызып баягындай чоң жол эмес да, бул кыска жолдогу нерселер, көп болсо 1 километр жетпеген жолдор. Жол оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан компания жетекчилигинин билдиришинче, курулуш ишинин созулуп кеткендигин каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрөт. Ага кошо жер астынан өткөн түтүктөрдүн орнотулганы тоскоолдуктарды жараткан. Бул жерде биринчи башталганда сентябрдын 30-унда бүтүш керек бүткөн деген контракт түзгөнбүз. Бирок ал ошо 24 сентябрда келип 30 сентябрда договор түзгөнбүз. Мунун алдында 700 метр мына газопровод алмашырдык. Буга чейин контрактта жок эле газопровод. Ошол 30 сентябрда бүтө турган болсо, 24 сентябрда контракт түздүк. Газопровод алмашкы 780 метрге газопровод алмаштырдык. Абдыкадыров көчөсүндө 1,5 чакырымга жакын жерин асфальт төшөлүүдө. Учурда жол оңдоо иштери 70%га бүткөрүлдү. 5 күндөн кийин пайдаланууга берилери күтүлүп жатат. Чолпан Калбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак. Алай районундагы зилзаладан жабыр тарткан үй-бүлөлөргө Ош шаарынын мэриясы 10 күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөр жана дары-дармектерди жөнөттү. Жалпы суммасы 300 000 сомдон ашык каражатты түзгөн гуманитардык жардамды тапшырууга жана жабыркагандардан кабар алганы шаар башчы Айтмамат Кадырбаев барып келди. Ушундай эле жардамды буга чейин Кара Суу районундагы зилзаладан жабыр тарткандарга жөнөткөн болчу. Мындан сырткары шаар мэриясы тарабынан депозиттик эсептер ачылып, топтолгон акча каражаттары зилзаланын кесепетин жоюуга жумшаларын айтты. Кичине болсо дагы ошол кесепетин жоюу максатында мына бүгүнкү күндө ошол барып жеринен кабар алып келели деп ошол шаардыктардын атынан баратабыз. Мындан ары эми жергебизде мындай апаттар болбосун. Бул эми тили жок жоо десек болот. Бирок мамлекет тарабынан дагы бүт жергиликтүү органдар тарабынан дагы колдон келишинче бүгүнкү күндө жардамдар көрсөтүлүп атат. Буга окшогон жардамдар Кудай буйрса мындан ары дагы уланат деген ойдобуз. Заман агымына карай билим алууну каалаган жеткинчектердин катарын лөлү тектүү балдарда толуктап жатат. Мындан 5-6 жыл мурун эле мугалимдер үймөй кыдырып мектепке чакырган болсо, азыр балдар өз каалоосу менен окуй башташты. Айрыкча оол балдарды окутуу милдеттүү түрдө жолго түштү. Лөлү тектүү өспүрүмдөр билим алган Кара Суудагы мектеп жагдайы менен кабарчыбыз тааныштырат. Лөлү тектүү балдардын мектепке тартылуусу акыркы жылдары жакшыра баштады. Мисалга алсак, алар окуган Мирза Турсунзада орто мектебинде былтыр башталгыч класстардан бирөө эле болсо, быйыл 6 класска жеткен. Жогорку класстарга да 60 окуучу кошулган. Азыр 184 орунга ылайыкташкан мектепте 566 окуучу билим алып жатат. Бул лөлү тектүү балдардын окушуна ата-энелеринин каршылык көрсөтүүсү мурдагыга салыштырмалуу азайганын далилдейт. Ооба, мага окуган жагат. Мектепте апам, атам өзүм калып келем. География, геометрия, алгебра, кыргыз тил, кыргыз адабият жагат. Ата-энем деле мектепке окуп, келечекте бир кесипти ээлеп, өзүңө жаккан кесипти алып, жакшы окугун деп атам менен апам мектепке жайлаштырып койгон. Келечекке ушул мектепке агай болушту каалайм. Келечекте бир унарга кирем. Сүрөт тартышка кирем. Жакшы окуу мектептен калба. Келечекте бир неме унарда кир деп ошондой айтат. Мугалимдердин айтымында лөлү тектүүлөрдүн эркек балдарынын мектепке тартылуусу толук жолго коюлду. Ар бир үй-бүлө мектеп жашындагы уулун милдеттүү түрдө окута баштады. Мектепти аяктагандан кийин билимин жогорулатуу деген түшүнүктө кирип калган. Мурдагы жылдарга караганда азыр окуучулардын окуу деңгээли мындай жакшы десек болот да. Себеби мурда мугалимдер үймөй жүрүп, обход кылып, алып чыгып окутса, азыр кичине болсо, эми азыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу окуучуларыбыз өзү келип, окуп жакшы болуп калды. Бирок кыз балдардын билим алуусунда дале тоскоолдуктар бар. Лөлү тектүүлөр жашаган Жаңы Кыштак айылында 20дай үй-бүлөнүн кыздары мектепке барбайт. Мугалимдер алардын ата-энелери менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ошентсе да кыздарды милдеттүү түрдө окутуу анчейин жолго коюлбай келүүдө.
Биз айыл башы менен биргеликте, идейнер менен биргеликте айылдарга түшүп мектепке тартуу жакшы эле болуп калды. Быйыл 5 классыбызды ачтык. 1-класстан 1-0 менен. Былтыр 7 класс ушундай азыр мектепке көп эле окуучулар чыгып 10 жаш, 8 жаш, 7 жаш болсо деле 1-класска тартып алып атабыз. Окубай калгандан көрө тамга танып окушсун деп. Мирза Турсунзада атындагы мектепте алгач окутуу өзбек тилинде өтүлчү. 2004-жылы пилоттук түрдө атайын кыргыз тилдүү класс ачылган. Ал натыйжалуу болуп 2014-жылдан окутуу толугу менен кыргыз тилинде жүргүзүлүп келет. Ошол себептүү китеп маселесинде көйгөй бар. 25% тартыштыктан улам айрым китептерди 2ден окуучу окуганга туура келүүдө. Назгүл Ахунова, Чолпон Калыбек кызы, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак. Арабадан түшүп келип Саламаттыкты сактоо министрлиги 6 миллионунчу кыргызстандык төрөлө турган үй бүлөлөрдүн болжолдуу тизмесин аныктады. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева 6 миллиондук Кыргызстан демографиялык жагдай жана перспективалар деп аталган тегерек столдо маалымдады. Азыркы учурда саламаттыкты сактоо министрлиги 6 миллионунчу кыргызстандык төрөлүшү мүмкүн делген 500гө жакын үй бүлөнү аныктады. Мындай сүйүнүчтүү жагдайга өлкө жетекчилиги менен өкмөт көңүлү бурат дейт Кудайбердиева. 25 ноябрдан тартып 6 миллионунчу жаранды аныктоо боюнча штаб өз ишин баштайт. Ош шаарында адабият өлбөйт деп аталган адабий жолугушуу болду. Бул шаардагы Хабиб Абдуллаев жана Чолпон мектептери менен уюштурулуп, иш-чарага Илхам адабий клубунун акындары чакырылды. Ошондой эле шаардагы адабият мугалимдери жана окуучулар акын жазуучулардын чыгармаларынан көркөм окуп, акындар менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк жаралды. Бүгүн номер 41 Хабиб Абдуллаев жана Чолпон мектептери менен биргеликте адабият өлбөйт деген аталышта иш-чара уюштурулду. Ага Илхам клубунун акындары жана Кыргыз улуттук жазуучулар уюмунун мүчөлөрү келишти. Окурмандар буга чейин чыгармалары аркылуу гана тааныган акындары менен жакындан таанышышты. Жазуучулар менен учурашканда, өзүнү көрүп учурашканда бир балдарда башкача бир пайда болот да, сезим пайда болот да. Ошого биз ушундай өздөрүнү көрүп, өздөрү менен сүйлөшүп, анан өздөрүнүн ошо ички дүйнөсү менен жакшыраак калемгерлерди ички дүйнөсү менен жакшыраак таанышат деп ойлоп, ушул максатта өткөрүп атабыз. Биз ошо ар бир жазуучу менен ар бир мектепте ушундай иш-чараны өткөрөбүз, Кудай кааласа. Bundan tashqari bizning maktabimizga bugungi kechamizga Qorasuv rayoniga qarashli Чолпон мектебинин окуучуларына чакырганбыз, себеби район мектептери менен достук мамилелерди орнотуу керек. Qo'shni maktablar bilan ham do'stlik барып биргеликте мекенчиликке o'rnatish va bundan tashqari o'quvchilarimizni o'qishga, bilimga bo'lgan, qolaversa adabiyotga bo'lgan qiziqishini uyg'otishdir. Аталган иш-чара эки мектептин ортосундагы окуучулардын достук мамилелерин бекемдөөгө өбөлгө түздү. Адабий кечеде катышуучулар акындардын ырларын көркөм окушту. Ошондой эле концерттик программалар да уюштурулду. Biz bugungi tadbirda Qirg'izistonda biz bilmagan ijodkorlarni Biz bugungi иш-чарада Кыргызстандагы биз билбеген чыгармачыл инсандар менен жолуктук. Мындан абдан кубанычтабыз. Себеби буга чейин китептен окусак, азыр бизди башкача сезимдер чулгап турат. Biz bugungi uchrashuvdan juda ham xursandmiz. Жолугушууда окурмандар кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Анда акындар өздөрүнүн чыгармаларынын жаралуу тарыхы менен тааныштырышты. Окурмандардын кызыгуусуна күбө болгон чыгармачыл инсандар ыр жаратууга шыктанганын айтышты. Хабиб Абдуллаев атындагы орто мектепти администрация Хабиб Абдуллаев атындагы орто мектептин жетекчилиги тарабынан уюштурулган кечеде окуучулар жана өзбек тили адабияты мугалимдери менен жолугушуп отурабыз. Мындай иш-чаралар облусубузда тез-тез уюштурулуп турса, балдарыбызды тарбиялоого өз салымын кошот. Тарбиялоого өз салымын кошот деп ойлойм. Мындай иш-чара ай сайын жерлерде уюштурулуп келет. Атап айтсак, буга чейин Жалал-Абад, Ноокат, Базар-Коргон райондорунда өткөрүлгөн. Ал эми алдыда Бабыр театрында өткөзүү пландалууда. Асель Бусурманкул кызы, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Берүүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Греция менен Македониянын чек арасында калган мигранттар ачкачылык жарыялады. Бир нече кишилер ооздорун тигип алып, нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Германияга жол тарткан качкындар учурда Европа өлкөлөрүнүн жаңы саясатынан улам эч бир мамлекетке киргизилбей чек ара таласында калышкан. Аларды экономикалык кризиске алып келүүчүлөр деп Греция, Хорватия жана Сербия чек араларын жаап салган. Ара жолдо калган мигранттар кандай кадамга барарын билбей нааразычылык акциясын уюштурушту.
Азыркы күндө Греция менен Македониянын чек арасында 1300гө жакын мигранттар Батыш Европага жете албай, орто жолдо калган убагы. Алар айрым Европа өлкөлөрүнүн экономикалык зыян келтирип жатышат деген жаңы саясатынан улам башка мамлекеттерге киргизилбей, чек ара талаасында калышкан. Ал жерде көбүнчө Мароккодон, Ирандан жана Пакистандан келгендер. Учурда мигранттар нааразычылык акциясын уюштурушкан. Анда бир нече киши ооздорун тийип алып, ачкачылык жарыялашты. Ошондой эле бир жума мурун Европага жетпей каза болгон марокколук качкындын элесине анын аты жазылган символдук табытты жасап коюшкан. Биз ушундай кала беребизби? Эмне кылышыбызды да билбей калдык. Германияга баратканбыз. Кайра Иранга кайтууга такыр мүмкүнчүлүк жок. Өткөн жумада Словения Сириядан, Афганистандан жана Ирактан келген качкындарды гана кабыл алып, башка мигранттарды киргизбей чек араны жаап салган болчу. Андан соң мындай кадамга Хорватия, Сербия жана Македония барды. Ал эми укук коргоочулар бул кырдаалды кыйындатуудан башкага алып барбайт деп билдирет. Мигранттар бул чечимге нааразы экенин билдирип, Греция менен Македониянын бириктирүүчү темир жолду тосуп алууга чыгышкан. Алар поезд токтотууга да жетишти. Айрымдары соокка карабай ыктыярчылар тараткан жууркандардан баш тартышты. Менин суранарым чек араны ачып, бизди өткөрүп жибергилечи. Бизди түшүнүүгө аракет кылгыла. Мында аябай көп адам чогулган. Мен бир гана суроо бергим келет. Биздин башка адамдардан кандай айырмабыз бар? Эмне болуп жатат өзү? Жардам бергилечи бизге. Жардамга муктажбыз. Белгилей кетсек, Париждеги теракт уюштурган террорчулар да өлкө аймагына качкын катары киргени маалым болгон. Алар башка мигранттар сыяктуу эле чек арадан катталып өткөн. Бир канча кылымдар бою суу астында жаткан артефакттар изилдене баштады. Карченск кырсыгындагы Карапа аянтын изилдөөгө Крым көпүрөсүнүн курулушу мүмкүнчүлүк жаратты. 2000 жылдык тарыхы бар табылгалардын байкалганына бир топ убакыт болсо да, аны ачыкка чыгарууга эч ким көңүл бурбай келген. Учурда суу астында жаткан 10 миңдеген буюмдарды алып, оңдоо иштеринен кийин айрымдары музейлерге жиберилет. Карченск кысыгында 2000 жылдан бери суу астында жаткан артефакттарды изилдей баштады. Бул Карапа аянттын белгилүү болгонуна көп болгон. Бирок аны карап чыгууга эч ким киришкен эмес. Учурда Крым көпүрөсүнүн курулушунун башталышы артефакттарды изилдөөгө мүмкүнчүлүк жаратты. Объект археологического наследия. Бул жер биздин заманга чейинки 4-кылымга таандык болгон археологиялык мурастарды өзүнө камтыйт. Мунун жалпы аянты өтө чоң, бирок биз баарын изилдеп чыга алабыз деген ишенимдебиз. Площадь этого скопления очень велика. Артефакттарды бузуп албоо үчүн аймакты кол менен тазалоого киришти. Адистер суу астында 10 миңдеген предметтер бар деп айтышат. Бир канча кылымдар бою Карченск кысыгы аркылуу жер ортолук деңиз менен Азов деңизинде соода сатык иштери жүргүзүлүп келген. Анда жол бою сынып же бузулган буюмдарды кемеден деңизге ыргытып салып кете беришкен. Ошондон улам Карапа аянты пайда болгон деп адистер белгилешет. Северное Причерноморье. Кара деңиздин түндүк тарабын 7-кылымдарда гректер баса баштаган. Ошондон улам басып алуу, жай алмаштыруу, жайлашуу деген түшүнүктөр пайда болгон. В этой области. Табылгалардын айрымдарында жасаган устанын кол тамгалары басылган бөлүктөрү да бар. Кээ бирлери бузулбай сакталгандыктан оңдоп түзөөдөн кийин музейге жиберилет. Вот это примерно амфора времен Диогена, 4 век до нашей эры. Мына бул кумура Диоген убагына таандык болушу мүмкүн. Аны биздин заманга чейин 4-кылымда жасаган. Ал суу астында канча болсо да сакталып тура берет. Под водой она очень хорошо сохраняется, а на суше, как правило, нет. Крымды байыркы мезгилдерде Таврит деп аташчу. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен кесиптешим Райхан Орозбекова тааныштырат.
Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, 25 ноябрга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демирчүсү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдерди күнү. Кыргыз гидрометинин берген маалыматы боюнча эртең кээ бир райондордо бир аз жаан-чачын күтүлөт. Батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 5 градус суук, күндүзү 5 градус жылуу. Талас областында кечкисин 1-6 градус суук болсо, күндүзү 5 градус жылуу болот. Ысык Көл областында кечкисин -1-6 градус суук, ал эми күндүзү 5 градус. Нарын областында 5-10 градус суук болсо, күндүзү 5 градус жылуу болот. Жалал Абад областында кечкисин -2-3 градус, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош областында кечкисин -2-3 градус, күндүзү 3-8 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Борбор калабыз Бишкек шаары боюнча аба ырайынын бул жолу 25 ноябрда жаан-чачын күтүлбөйт, мезгил менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүзү 1-3 градус жылуу. Ордо Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Сиздер 25 ноябрга алынган аба ырайы маалыматы менен тааныштыңыздар. Аба ырайынын демирчүсү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдерди күнү. Сиздер менен Райхан Орозбекова болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.